Assalamu alaikum, urmatlı Kırgız eli. 3-4 günden beri Taşiyev'de jumuştan alsaldı, dozu jumuştan getirdi dep söz bolup atat. Jönele söz bolgon jokko. Bir tuğanı mınaki Sayırbek Taşiyev 12 milyar so'm sostoyeniyan bar dedi. Bu 138 milyon dollar degen söz. 138 milyon dollar. Uagında Tekebayip kıykırıp çıktı ele. Atanbayip nayalı muğaylim boluştu 3 milyon dollar sostoyeniya көргөстү президент болгондон кийин деп 3 milyon dollar koşundu olgon. Бүгүнкү күндө Камчыбек Ташиевдин бир тууганы депутат эле болуп жүрүп 138 milyon dollar көргөзүп атат. Бул не ачыктан ачык бир коррупция кылган, ачыктан ачык иш жасаган, бирдеке кылган үчүн 138 milyon dollar көргөзүп атат. Кече Ошто болгон чоңулакта баласы Таймураз вертолет менен учуп барып атат. Ошол убак башталып бүткөнгө чейин кортеж менен келип 4-5 машина менен келип ал вертолет конгон жерден бери. Ал жерде келип улам Таймураздын аты чыгып атат, акча сайып атат, салымдарга 100 000 сом деп атат. Мунун баары чектен чыгып кетти. Садыр Нуркожоевичтин балдары ошентип кутурган жок. Bir tuğandar deputat bolgon jok, ança акчасы бар экенин айткан жок. Эми Sayırbek Taşiyev'e bir çara колдонбосо 138 milyon dollar деген укмуш акча буга да иш кошкозо болот. Уят өзү депутаттыктан да кетип калса болмок. Эми эл унчукпай эткенде отуруп жей беришеби? Эл сүйлөйт, уктуу, эл айтат. 138 milyon dollar эмес, 138 milyon сому барлар азыр бизде миллионер азыр. Бизде миллионер, доллар бой миллионер ушулар. Ошончо акча элде жок экен, карапайым элде жок экен. Анан бирдеке болсо эле дозун сатты, дозун жумуштан алды. Садыр Нуркожоевич дозун тандаган жок. Садыр Нуркожоевич 7 milyon элди тандады. Ал дозумду сактап калдым деп атат. Ошондой балиядан тегерек четти, чөйрөсү, достору, бир туугандары 138 milyon dollar ал дагы жашырып айткандагы болуш керек. Андан да көп состояниясы болушу мүмкүн. Буга чара колдонуш керек. Мынакей карьерлерде болсо гектарына 30 000 доллардан деп аларды күрүштеп, аларга бир счетторду көргөзүп, ного которосуңар деп. Ал мамлекеттик счетпу, кайсы счет? Эми эл тараза, эл сынчы дейт президенттин кылган эң туура. Өзү дозуна дагы, бир тууганына да, баласына да карабаш керек. 7 milyon эл турган жерде муну карабайт. Умар Разияллаху анху деген өзүнүн баласын ташбаранга алып өлтүргөн. Шарият боюнча ушундай кылыш керек деп. Анан кайерде болсо адилеттүүлүк болбосо, мындай кризис, дүйнөлүк каапчылык, дүйнө соо болбой турган убакта мындай үйлөрдү салып берип атып, үй жокторго шаарды кандай кылып жасап атасыздар, көрүп атасыздар. Ушундай бирдеке кылайын деп аткан убакта дозу да жакшынакай туруп берсе болмок.